жүргөн урпактары каршы чыгып, анан бутуна туруп келаткан Союз мамлекети ыдырап кетүү коркунучу болгондо 1933 жылдан 37 жылга чейин 1200 окумуштуу тарыхчылар атынан мына жерде жазылат. Бул репрессияга учураган түрк илими деген китеп Россиянын илимдер академиясы тарабынан 2002 жылы чыккан. Бүт архивтин материалы негизинде болгону 800 нускасы. Бул Россиянын китепканаларына дагы жеткен жок. Бул китепти жазган адамдар Европа конференцияда мага жолугуп, силердин тарыхыңа үшүнтүп жок кылыңар деп мага белек кылып берди. Мына китепти. Бу жерде Насили түрк эмес. Мына Самойлович СССР илимдер академиянын чыгыш таануу институтунун директору улуттуу еврей биринчи бул атылган. Воробьев, лингвист Поливанов булар атылган. Азербайжандан Акундов, Чабанзаде, Губайдуллин, Хаджаев, Казакстандан Байтурсунов, Шапанов, Жубанов, Букайханов, Маржан Жумабаев, Сакен Сайфуллин булар атылган. Кыргызстанда Белек Солтоноев, Абдыгерим Сыдыков, Ажман Шарданов, Арабаев, Курманов, Сапиев, Тыныстанов, Алиев, Данияров, башаяры 1200 адам атылган. Буларды атмайынча жаңы жасалма тарых жазган тарых жазуу мүмкүн эмес эле. Ошон үчүн түрк элдеринин түрүн билген окумуштуулардын баарын бирин калтырбай аткандан кийин анан бизге жалган тарыхты жазып беришкен булар. Бизде Кыргыздын тарыхы деген жок. Сайрыбанда Кыргызстандын тарыхы, Казакстандын тарыхы, Өзбекстандын тарыхы деп өзүбүздүн түпкү тамырыбыздан алыстатып тескери жолго салып, бүгүн да ошол жол менен баратабыз. Кейиштүү, бүгүн да ошол жол менен баратабыз. Бул сөзүм аягында мына дүйнө жүзүндө Манасты Кыргыздан башка бир дагы эл айта албайт. Бүгүн муну баары билет. Бул өнөрдөн бийик турган касиетти жараткан 4000 улуттун ичинен жалгыз Кыргызга гана берген экен. Бул сыры ачылмаган маселе бүгүнкү күндө дагы. Бирок колдо бар алтындын баркы жок дегендей биз баалабаган дагы бир касиетти жараткан жалгыз Кыргызга гана берди. Бул комуз дүйнөсү. Дүйнө элдеринин кыргыз гана комузду сүйлөтүп, улуу тарыхын 84 күн менен баяндап, атыгы суук кабарды күн менен угузуп, адамга канат болгон жылкы жаныбарга симфония жараткан жалгыз кыргыз эл экен дүйнөдө. Бирок мындай эл жок. Бул чын